должны писать. Следующее слово. Зухра Орунбаева Оштогу Киров орто мектебинде 3 жылдан бери эмгектенет. Ал 1,5 ставка менен сабак өтүп болгону 7000 сом аяна алат. Бул анын үй бүлөсү үчүн жетишсиз. Не соответствует зарплата нашей работы. Бир ай иштеп тапканыбыз бир базарга түшкөндө түгөнөт. Мындан тышкары балдарымдын кем карчысы да болуп калат. Мындайда кийинки айга чейин жеткирүү абдан кыйын. На питание, коммунальные услуги сколько уходят. Республика боюнча мугалимдердин көйгөйү окшош. Профсоюздардын жыйынында айрым аймактарда окутуучуларды колдоомунда турсын, өз арабасын өзү тартып, маяналардын эсебинен билимин жогорулаткандар да көп экени айтылды. Маянанын аздыгы кадр маселесине таасирин тийгизүүдө. Азыр мектептерде улгайган мугалимдер басымдуулук кылат. Алардын ордун басчу жаштар аз. Бүгүнкү күндө иштеп аткан мугалимдер булар фанаттар да, өз кесибин терең сүйгөн мугалимдер. Булар бир 10 жылдан кийин пенсияга кетип калса, билим берүү тармагы мен үчүн туман. Ким келип иштейт? Ким биздин окуучуларыбызды, ким биздин балдарыбызды тарбиялайт деген маселе чоң маселе болуп турат. Мына бул ушул маселенин үстүндө бүгүн өкмөт иштеш керек. Ушул маселенин үстүндө парламент маселени караш керек деп ойлойм. Өкмөт билим берүү структураларынын кыскарылышынан үнөмдөлгөн каражаттын эсебинен дем берүүчү акыны төлөө боюнча токтом кабыл алган. Бирок бул ишке ашпай келет. Ага кошумча мугалимдердин статусу жөнүндө мыйзам долбоору 14 жылдан бери жыйынтык берген жок. Район өкмөттөрүнүн баары дотацияда отурат. Көп учурлардачы. Анан ошон үчүн жанагындай коммуналдык төлөмдөр, жаш мугалимдерге камкордук көрүү жана башка сыяктуу маселелердин көбү айыл деңгээлинде чечилбей келет да. Аны ошон үчүн бул маселени айтып атабыз. Муну республикалык бир бюджетке которуу жолу менен мугалимдерге бир гарантированный бир маселе болсо деп коюп атканыбыздын себеби да ошол да. Жыйындын катышуучулары өкмөт башчыга социалдык жактан жашоосу начарлап бараткан мугалимдердин айлык маянасын көтөрүү боюнча кайрылуу жолдошту. Нуркызы Абдрахманова, Авазбек Айтиев, Акжол Айбашев, Коомдук 1 канал, Ош шаары.